verbs. Бүгін біз етіш жөнінде сөз қылабыз. Verbs. Егер дүйнө жүзүндө етиштер болбосо, анда зат атооштор эч нерсе жасай алышпай отурушмак. Кыргыз тилиндегидей эле англис тилинде этиш сөздөр заттардын кыймылын, мисалы үчүн to read, to play кыймылын билгизип атат. Болбосо абалын, анда to sleep, to rest, сезимин, to like, to hear, жана ойлоо процессин, to think, ойлоо процессин, түшүнүүнү, to understand, ушул сезимдерди ушундай кыргыз тилинде кыймыл аракетти, абалды, сезимин, ойлоо процесстерди туюндуруп турушат экен да. Демек ушул могу to read, play, sleep, rest, like, hear, think, understand дегендин баардыгы этишке кирет экен. Этиштерди эки чоң классификацияга бөлсөк болот экен. Жардамчы деген helping verbs. Демек биринчи эмне экен? Жардамчы helping verbs. Жана дагы негизги этиштерди main verbs десек болот экен. Демек могулуки азыркы биз айткандын көпчүлүгүнүн баардыгы тең негизги этишке кирет экен да. Эми азыр биз ушу жардамчы этишти карап көрөлү да, helping verbs. Жардамчы этишти карап көрөлү. Эми мындай бир сүйлөм да, мисалы үчүн биз отурган бөлмөгө элестетип көргүлө да, бөлмөгө бир адам, тааныш эмес адам кирип келип эле I can, people must, же болбосо the earth rotates десе, rotates эмес эмне? The earth will десе, эмнени түшүндүңөр? Бир нерсеге түшүндүңөрбү? Ал киши силер менен сүйлөшө алдыбы? Ал кишини түшүнгөн жоксуңар. Себеби бул этиштер жардамчы этиштер. Can, must, will деген жардамчы этиштер экен. Ошон үчүн булар жардамчы этиштерди жеке өзлөрүн колдонсок маани бербейт экен. Алар грамматикалык структурада мааниси чоң. Биз адатта жардамчы этиштерди негизги этиштер менен бирге колдонобуз. Алар негизги этишке жардам берет. 15ке жакын жардамчы этиш бар экен. Демек 15ке жакын жардамчы этиш бар экен. Эми азыр биз дагы негизги этишке мындай элестетип көрсөңөр, ошол эле жанагы тааныш эмес адам бөлмөгө кирип мындай десе да. I teach people eat, the earth rotates. Десе, бир нерсе түшүндүңөрбү? Ал киши силер менен сүйлөшө алдыбы? Ооба, сүйлөшө алды. Анча көп эмес, бирок бир нерсе түшүндүк. Себеби бул этиштер негизги этиштер. Жана алардын өзлөрүнүн мааниси бар. Алар бизге бир нерсе айта алышты. Албетте миңдеген негизги
етіштер бар. Мына морекінде teach, eat, rotates дегендер бұлар негізгі етіштер екен. Мұнда етіштердің миңдеп саналады екен да, миңдеген негізгі етіштер бар екен. Эми біз бұл жерден кейінгі таблицадан, моу таблица турбай биринчи, ушул жерден негизги этиштерге мисалдарды көрөлү да. Моу helping verb деген бул жардамчы этиш. Ал эми main verb бул негизги этиш. Эми карагыла. John likes coffee. Демек likes деген эмне экен? Likes негизги этиш экен. John кофени жакшы көрөт. You lied to me. Сен мага калп айттың деген сөздө lied to me. Демек lied main verb бул негизги этиш экен. They are happy. Бул дагы негизги этиш экен. The children are playing. Эми бул жерде карасаңар жардамчы этиштер келди. Are playing. The children are playing. Жардамчы этишке негизги этишти кошсок, ошондо маани берди. The children are playing. Балдар ойноп жатышат. We must go now. Биз азыр кетишибиз керек. Көрдүңөр, must, анан негизги этиш go, we must go now. Биз азыр кетишибиз керек. Бул дагы маанини берди. I do not want any. Мен эч нерсени каалабайм. Демек I do бул жардамчы этиш экен. Not таңгыч сөз. Want. I do not want. Каалабайм деп негизги этишти кошуп биз дагы маанини ала алдык. Эми дагы англис тилинде этиштер туура жана туура эмес деп бөлүнүшөт. Туура этиштер булар irregular verbs. Ал эми туура эмес этиштер irregular verbs. Туура жана туура эмес этиштер. Эми булардын айырмасын карап көрөлү да. Туура этиштер жана туура эмес этиштер. Туура этиштер, мисалы үчүн алсак, туура этиштерге to work. Туура этиштерди алсак. To work. Worked. Атооштук экиде дагы past participle'да да worked болуп колдонулат. Анан present participle working. Works. Үчүнчү жак чекелик түрдө эс мүчөсү жалган колдонулат да. Ал эми туура эмес этиштерден мынакей бул жерде дагы көрүп турасыңар. Sleep, slept, slept деп турат, Sleep, slept, slept. Туура эмес этишке кирет. Туура эмес этиштерди биз таблицалардан алып жаттап алышыбыз керек. Бул жерге биз дагы бир туура эмес этишти койсок, to sing. Бул инфинитивде to sing. Ал эми негизги этиш болуп sing. Анан өткөн чакта sang, sang. Атооштук экиде sang. Present participle singing. Анан үчүнчү жак жекелик түрдө sings. Мисалы үчүн she is singing now. Also she sings every day. Деп алсак да болот экен да. Демек sing, to sing, sing, sang, sang, singing, sings. Дагы биз ушундай эле жардамчы этиштерден do'ну алсак, to do. Бул дагы кандай болуп колдонулат экен да. Do, did, done, doing,
does. Бұл негізгі етіштердің ушул 4, 5, 6 формасы бар екен да. Ошолорду мен азыр жазып түшүндүргөнгө аракет жасап атам. Дагы бирөөнү алып көрсөк, дагы негизги жардамчы этиш. Жардамчы этишке дагы to have кирет экен. To have. Have. Had. Had. Having. Has. Бул дагы туура эмес этиш. Эми биз to be этишин алып көрсөк, to be этишин. To be бул болуу дегенди билгизет. Бул be болуп колдонулат экен. Was, were болуп колдонулат экен. Was, were. Being болуп колдонулат экен. Being. Am, is, are. To be этишинин колдонушу. Демек, биз карасак, мындай бир туура эмес этиштер ушу 4 формада алынат экен. 4 формада. Мисалы үчүн туура эмес этиштерди. Аны дагы алып көрсөк, мисалы үчүн to cut. To cut. Cut. Cutting. Cuts. 4 формада. 1, 2, 3, 4 формада. Cuts. Ал эми work'тү бул 5 формада айтылат экен мынакей. 1, work, worked, working. 5 формада. 1, 2, 3, 4, 5 формада алынды. Sing болсо, to sing. 6 формада алынды. To sing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Анан to be'ni алдык элек. Мына to be'ni. To be'ni дагы мен көргөзүп коеюн. To be демек көп 9 формада алынат экен. Мынакей. To be, was, were, been, being, am, is, are. Биз бүгүн жалпы этиштерге токтолдук. Бул жерде ошо сүрөттөрдөн карасак, мисалы үчүн he works десек болот, жосо he worked десек болот, he is working десек болот. Анан дагы бул жерде ушул этиштерди көрүп турасыңар. Бул этиштер бизге жардамчы этиштер экен.